Кудайдын чакырыгы. 11 март. Ишсиз ишеним, өлүк ишеним. Жакыптын катынан. Кудайга ишенесиңби деген суроого адамдардын көпчүлүгү албетте ишенем. Жүрөгүмдө ишенем дейт. Бул чынында ошондой. Ишенейм дегенде жүрөктө башталат. Бирок ыйык жазуу андан ары мындай суроо берет. Эгерде ишенимиң бар болсо, тирүү болсо, жашооңун көрүнөбү? Жакып өзүнүн катын ишенүүчүлөргө жазган. Албетте, ал иш аркылуу куткарыласың деп жазган жок. Тирүү чыныгы ишеним иш жүзүндө кандай болушу керек экенин жазып жатат. Ишенимибизди иштер коштобосо, анда сүйлөгөн сөздөрүбүз куру эле сөздөр. Жакып мындай деп жазат. Бир туугандарым, ким ишенем десе, бирок ишенимине ылайык иштерди кылбаса, анда эмне пайда? Ошондо ишеним аны куткара алабы? Эгерде бир туугандарыңардын кийер кийими, ичер тамагы жок болсо, араңардан бирөө аларга тынчтык менен баргыла, жылуу кийингиле, курсагыңарды тойгузгула десе, бирок алардын денесине керектүүнү бербесе, андан эмне пайда? Мен ишенем, мен сыйынам, батамды берем деген сыяктуу жакшы сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал сөз боюнча эле калып жатса, анда ишеним жылытпайт, курсакты тойгузбайт, куткарбайт. Андан ары окусак, жиндер да ишенип, титиреп турушат деген сөздөр бар. Жиндердин ишеними менен биздин ишенимдин ортосунда айырма, алар билишет, бирок баш ийишпейт. Кудайдын кудретинен коркушат, бирок анын артынан ээрчишпейт. Чыныгы ишеним болсо тил алчаак. Кудайдын сөзүнө тил алчаак. Чыныгы ишеним сөзсүз иш жүзүндө көрүнөт. Ыбрайым ишенип өзүнүн эң баалуусун дегидеп жүрүп жеткенин бергенге даяр болгон. Раап ишенип, өз өмүрүн тобокелге салып, конкреттүү кадам жасады. Алардын иштери ишенимдин ордун жапкан жок. Ишенимдин бар экенин, анын тирүү экенин далилдеди. Иштер тамыр эмес, иштер жемиштер. Биз иштер аркылуу эмес, ишеним менен куткарылабыз. Бирок куткарылган ишеним эч качан ишсиз калбайт. Эгерде жашообузда жемиштер, ишенимдин иштери жок болуп жатса, тамырга бир көз салып текшерип коелу. Жүрөгүмдүн тереңинде ишенем дегенибизди адамдар көрө албайт. Ыйсаны аларга биздин иштерибиз көрсөтөт.